Анда кайрылууну кароого өтөбүз. Сөз судья Латип Пазылович Жумагуловго баяндама берүү үчүн берилет. Урматтуу судьялар, урматтуу сот отурумунун катышуучулары. Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотуна 2022 жылдын 5 апрелинде Алымжан Султанович Турдубаевдин жазык процесстик кодексинин 397 беренесинин 4 бөлүгүн, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 24 беренесинин 2 бөлүгүнө, 61 беренесинин 1 бөлүгүнө, 100 беренесинин 3 бөлүгүнө карама каршы келет деп таануу жөнүндө өтүнүчү келип түшкөн. Өтүнүчтөн келип чыккандай, 2022 жылдын 9 январында Ош-Исфана жолунун 15 чакырымында Мамат Кадиров ВАЗ 2106 үлгүсүндөгү автоунааны башкарып жатып, Нажимидиновдун башкаруусундагы Mercedes-Benz 419 үлгүсүндөгү автоунаанын айынан жол кырсыгына учураган. Натыйжада Мамат Кадыров жана ошол эле автоунаада бара жаткан жүргүнчү Алымжан кызы Азиза кырсык болгон жерден каза болушкан. Бул боюнча кылмыш жаза кодексинин 312 беренесинин 3 бөлүгүндөгү кылмыштын белгилери боюнча Ноокат райондук ички иштер бөлүмү кылмыштын бирдиктүү реестрине материалдарды каттаган жана каза болгон маркум Алымжан кызы Азизанын мыйзамдуу өкүлү деп атасы Турдубаев таанылган. Аталган иш боюнча 2022 жылдын 22 февралында Ноокат райондук соту кылмыш жаза кодексинин 312 беренесинин 3 бөлүгүндө каралган кылмыш боюнча айыпталып жаткан Нажимидиновго карата камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасын колдонуу жөнүндө өтүнүчтү карап чыгып, аны канааттандыруудан баш тарткан. Жабырлануучунун мыйзамдуу өкүлү муну менен макул болбостон Ноокат райондук сотуна кайрылган. Сот жазык процесстик кодексинин 397 беренесинин 4 бөлүгүнө ылайык тергөө судьясынын токтомуна даттануу укугу шектүүгө, айыпталуучуга, алардын адвокаттарына, прокурорго, ошондой эле мүлкүнө камак салынган жактарга таандык. Ал эми жабырлануучунун даттанууга укугу жок деп арызды четке каккан. Арыздануучунун пикири боюнча жазык процесстик кодекстин талашып жаткан ченеми Кыргыз Республикасында мыйзам жана сот алдында бардыгы бирдей, ар бир адамга өзүнүн конституцияда, мыйзамдарда Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган эл аралык келишимдерде, эл аралык укуктун жалпыга таанылган принциптеринде жана ченемдеринде каралган укуктарын жана эркиндиктерин сот аркылуу коргоого кепилдик берилет. Сот өндүрүшү тараптардын тең укуктуулугунун жана атаандаштыгынын негизинде жүзөгө ашырылат деп караштырган Конституциянын 24 беренесинин 2 бөлүгүнө, 61 беренесинин 1 бөлүгүнө, 100 беренесинин 3 бөлүгүнө карама каршы келет. Анткени арыздануучу белгилегендей, жазык процесстик кодекстин талашылып жаткан беренеси жабырлануучунун тергөө судьясынын токтомуна апелляциялык тартипте даттануу укугун чектөө менен сот өндүрүшүндөгү тараптардын тең укуктуулугун жана атаандаштыгын жокко чыгарууда. Жазык процессинде тараптын укугун калыбына келтирүү үчүн Кыргыз Республикасынын атынан иш алып барып жаткан тергөөчү кайсы бир жүйөлөр аныкталгандан кийин анын статусун, макамын жабырлануучу деп аныктайт. Мында жабырлануучунун укугунун көлөмү айыпталуучунукунан кем болбошу керек. Ошондо гана жазык сот өндүрүшүндөгү тараптардын тең укуктуулугу жүзөгө ашат. Андан тышкары кайрылуу субъекти бул укуктук атуулдук жана саясий укуктар боюнча эл аралык пакттын 14 беренесинде бардык адамдар соттун жана трибуналдын алдында тең деп көрсөтүлгөн. Ушул ченемдин жүзөгө ашырылуусун камсыз кылууну аталган пактка катышуучу мамлекеттер, анын ичинде Кыргыз Республикасы да милдеттүү деп белгилейт. Турдубаевдин айтымында адамдын эң негизги укуктарынын бири болуп соттук коргонуу укугу саналат.
Бирок талашылып жаткан ченем жабырлануучунун тергөө судьясынын токтомуна жогору турган сот инстанциясына даттануу укугун чектөө менен аны соттук коргонуу укугунан ажыратууда. Өз талаптарына жүйө келтирүүнү улантып жатып, арыздануучу Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун Конституциялык палатасынын бир катар чечимдеринде камтылган укуктук көз караштарды келтирген. 2014 жылдын 31 октябрдагы чечимине ылайык соттук коргонуу укугунун натыйжалуу кепилдиги болуп, жогору турган сот тарабынан ишти кайра каратуу мүмкүндүгү болуп саналат. 2014 жылдын 31 октябрында 2015 жылдын 9 декабрындагы чечимдерге ылайык жогору турган сот тарабынан ишти кайра каратуу укугу соттук коргонуу укугунун туундусу болуп эсептелет. 18 жылдын 4 апрелиндеги чечимге ылайык сот чечимдерине даттануу укугу сот өндүрүшүнүн чөйрөсүндө инсандын укуктарынын кепилдиктерин бекиткен эл аралык укуктук актылардын маңызынан жана ар кимге жогору турган сот тарабынан ишти кайра каратуу укугун берген Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 20-беренесинин 5-бөлүгүнүн 3-пунктунан келип чыгат. Бул укук соттук коргонуу укугунун курамдык бир бөлүгү болуп саналат жана абсолюттук мүнөзгө ээ. Колдонулуу чөйрөсү же болбосо башка жагдайлар боюнча чектелиши мүмкүн эмес. Анткени мыйзамсыз, негизделбеген жана адилетсиз сот актысы соттук коргоонун каражаттары катары кызмат кыла албайт. 2019 жылдын 11 сентябрындагы чечимге ылайык соттук коргонуу укугу жарандын укуктары менен мыйзамдуу кызыкчылыктарын мыйзам чыгаруу жана аткаруу бийлигинин өз билимдигинен гана эмес, соттун катаа чечимдеринен да коргоону белгилейт, болжойт. Ошону менен бирге мындай коргоонун натыйжалуу кепилдиги болуп, жогорку турган сот тарабынан ишти кайра каратуу мүмкүндүгүнүн болуп саналат. Ар бир сот өндүрүшүндөгү өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен кайсы бир формаларда мамлекет тарабынан камсыз кылынышы керек. Жогоруда баяндалган жүйөлөрдүн негизинде кайрылуу субъекти талашылып жаткан ченемди конституциялуу эмес деп таанууну суранууда. Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту жөнүндө конституциялык мыйзамынын 26-беренесине ылайык конституциялык мыйзамдын талаптарына жооп берген кайрылуу Конституциялык сотто ишти кароого себеп болуп эсептелет. Кыргыз Республикасынын 2022 жылдын 30 апрелиндеги судьялар коллегиясынын аныктамасы менен Алымжан Султанович Турдубаевдин өтүнүчү өндүрүшкө кабыл алынган. Иш боюнча жоопкер тарап катары Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешин таанылды. Үчүнчү жактар катары Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, Кыргыз Республикасынын жогорку соту, Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы, Кыргыз Республикасынын юстиция министрлиги таанылган. Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту жөнүндө конституциялык мыйзамдын 32-беренесине ылайык бул ишти кароого даярдоодо бардык иш-аракеттер жасалып, жыйынтыгы боюнча иш Кыргыз Республикасынын Конституциялык соттун отурумунда кароого даяр болду. Латып Пазыловичке суроолоруңуздар барбы, урматтуу судьялар? Суроолор жокпу?